Өсүмдүктөрдү күзгү үшүктөн кантип сактайбыз? Эң эле биринчиси бул суукка туруштук бере ала турган сортторду жана гибридтерди тандоо. Экинчиси бул отургузуу убагын туура белгилөө. Анткени суук түшкөнгө чейин өсүмдүк чыңалуусу үчүн оптималдуу отургузуу мезгилин белгилеп алышыбыз керек. Кийинкиси бул мульчалоо. Мульчалоо өсүмдүктүн айланасындагы топуракты органикалык материалдын катмары менен жабуу. Мисалы, саман, опилка, гумус, чым болушу мүмкүн. Бул иш-чараны өткөрүү менен биз топурактагы температураны сактайбыз жана өсүмдүктүн тамыр системасын коргойбуз. Ошондой эле мульчалоо нымдуулукту сактоого дагы жардам берет. Агроволокна же пленканы колдонуу. Өсүмдүктү түздөн-түз агроволокна же пленка менен жаап, биз кыска мөөнөттөгү үшүктөн коргой алабыз. Үшүк алдында сугаруу. Нымдалган топурак жылуулукту жакшы кармайт. Андыктан үшүк күтүүлөр алдында топуракты мол сугаруу керек. Бул иш-чараны өткөрүү менен топурактагы температураны бир нече градуска жогорулатып, өсүмдүктү үшүккө туруштук берүүсүн жогорулата алабыз. Кийинкиси бул түтүн. Температура 0 градус Цельсийден төмөн болгон учурда колдонулат. Бул үчүн адатта нымдуу өсүмдүк калдыктары, саман же башка бир материалдар жагылып, түтүн чыгарылат. Биостимуляторлорду же стресске каршы препараттарды колдонуу. Бул препараттарды колдонуу менен биз өсүмдүктүн иммунитетин чыңдап, стресске каршы туруктуулугун жогорулата алабыз. Жогоруда айтылган иш-чаралардын баары суукка алдын ала аткарылат. Эгерде дагы кандайдыр бир суроолоруңуз болсо, сизди комментарийден күтөбүз.